Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн 8 декабрь Кыргыз телевидениясынын күнү. Дал ушул күнү 8 декабрда биринчи көрсөтүү эфирге чыккан. Мына андан бери арадан 67 жыл өттү. Бүгүн биз ушул майрамдык датага карата Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү коомдук ишмер, ардагер журналист, эсир журналисттер союзунун, Кыргызстан журналисттер союзунун мүчөсү Кочкоров Нышанбек Тилебаевичти чакырганбыз. Нышанбек Тилебаевич, куш келипсиз. Майрамыңыз кут болсун. Сизге мен салттуу суроо берейин деп ойлоп отургам, бирок салттуу суроо бербестен эле бир ыңгайсыз суроо берип баштайын деп турам. Сиз мына бүгүнкү, мына азыр биз жашап аткан замандагы ушу телевидениеге кандай баа бересиз? Телевидение бүгүнкү мезгилде массалык маалымат каражаттарынын баягы аймагында кандайдыр бир чоң атаандаштыкта келе жатканы байкалат. Жана анын ролун интернеттик маалыматтар өзүнө алып, телевидение өзүнүн бир аз күчүн жоготкондой сезилет мага. Бирок телевидение жок калды, телевидение такыр болбой калды деген пикир, мисалы, бул туура эмес. Өзү бүгүн мына телевидение жана радио кызматкерлеринин кесиптик күнү. Мен алгач ушул тармакта иштеген баардык кесиптештеримди ушу бүгүнкү майрамы менен чын жүрөктөн куттуктагым келет. Бул тармакта иштеш да оңой эмес. Телевидение жана радио деген жана телерадио журналистика үчүн биздин бир өмүрүбүз арналды да, мындан алып караганда. Дале болсо бул тармакта мыкты адамдар иштеп атат. Бүгүнкү мезгилде биздин Кыргызстанда улуттук телерадио компания, ЛТР, мына 7 канал, дагы бир канча телерадио каналдар иштеп атат. Алар элге кызмат кылып атат. Андыктан бүгүнкү майрамда мен аларга ишиндеги улуу жетишкендиктерди жана өздөрүнүн жеке турмушунда ден соолук, жашоосунда бак-кубатчылыкты каалайт элем. Бул адамдар ар дайым мына ушул коомдук маанилүү маселелерди, жаңылыктарды элге жеткирүүнү тилек кылган, айры сыяктуу тынбай ызылдап иштеген адамдар. Андыктан Кудайым аларга бекем ден соолуктарды берсин. Өмүкө, мына сенин дагы майрамың менен мен куттуктайм бүгүн. Рахмат, чоң рахмат. Нышанбек Тилебаевич, мына ушул Кыргыз телевидениясынын акыркы 30 жылдагы убактысы ушу сиздин өмүрүңүз менен, сиздин журналисттик ишмердигиңиз менен тыгыз байланышта өттү да. Сиз ушул Кыргыз телевидениясында ошол программаларды алып барып кызмат кылдыңыз. Элдин баары сизди аттын кашкасындай таанымал журналист катары жакшы тааныйт. Ошол улуттук 1-каналда иштеген жылдарыңыз тууралуу кимдер менен иштедиңиз, кайсы жетекчилер менен иштедиңиз, кайсы журналисттер менен иштедиңиз, ушулар тууралуу да айтып өтсөңүз. Мен өмүрүмдүн 45 жылын ушу журналистика тармагында үзгүлтүксүз ушу иштеп өмүрүмдү арнадым. Менин бир тууган тагам Аксы районунда бул журналист болгон адам эле да. Анан ушу тагамдын үйүндө чоңоюп, тагам менен болуп, анан тагам ичпеген, чекпеген, анан бирдей алиге мындай пейил менен тегиз жүргөн адам эле Арзыматов Чомой деген. Тагамы жакшы көргөндүктөн тагамдай болом деп 5-классымда тагама айттым. Тагам мен журналист болом деп. Мен бул кесипти 5-классымда окуп атканда аныктагам. Андан кийин өзүм окууну бүткөндөн кийин Аксы районунда 2 жыл иштеп, Аксы районундагы ал убакта Жаңы турмуш деген гезит болот эле. Мына ушул гезит менен тыгыз байланышып, ошол гезиттин жолдомосу менен 2 жылдан кийин журналистикага келип окудум. Андан берки өмүрүмдүн баардыгы журналистикага арналды. Анан эми айтайын дейм да,
мына ошол 45 жыл деп айтып атам, ошонун 40 жылын туп-туура мына ошо телерадио жагына кетти да. Мени Умтул Орозова деген баягы белгилүү телевидение, радиону түшүнгөн мыкты режиссер аял болгон. Ошол алган жумушкачы. Анан алып, ошондо алгач мен Ала Тоо маалымат программасында кабарчы болуп иштедим 1-2 жылдай. 2 жылдан кийин мына 90-жылдардын ушу Ороп арасында мен Бекмамат Осмонов менен Жалал-Абадта иштедим. Жалал-Абадтын бүгүн ЖТР деген телеканалы бар. Ошону негиздедим. Ошону ачтым. Андан кийин кайра ушу УТИРКага келип Ала Тоо маалымат программасынын продюсери болдум. Эми сөзүңүзгө аралжады. Суроо берейин да ушул жерден. Кайра келдим деп атпайсызбы? Нышанбек Тилебаевич, мына сиз ушул улуттук биринчи каналда иштеп жүргөндү жылдары элдин деле эсинде бар, баардыгы билет. Сиз мына Адилет укук каналында алып барып ошону негиздеп иштедиңиз. Андан сырткары комиссар эскертет деген көрүүлөрүңүз бар эле. Элдер баары кызыгып көрөт эле. Азыр деле элдин эсинде болуш керек. Ошол программаларыңыз тууралуу да айтсаңыз, кандай программа эле? Мен ошо Ала Тоо маалымат программасында продюсер болуп иштеп жүргөн жылдарда мен УТИРКанын президенти Аманбек Карпкулович эле. Анан ушу 1-2 жыл иштегенден кийин Аманбек Карпкулович мени бир күн өзүнө чакырып, Нышанбек, автордук программаларды көбөйтүшүбүз керек. Ушу жөнүндө ойлонбойсуңбу деди. Экөөбүздүн оюбуз жөн эле бир жерден чыкты. Мен өзүм ошол мезгилде укуктук программаны негиздедим эле да, ушу түзүп. Анан айттым, эгер сиз уруксат берсеңиз, мен Адилет укук программасы дегенди ачамын. Мунун бир багыты Москвадан чыккан Человек и законго окшош, экинчи да бир багыты Взгляд деген көрсөтүүлөр болгон. Ушул экөөнү бириктирет деп түшүндүрсөм эле, каалаган күнүңдө өзүң каалагандай болсун деди. Анан мен ушу Адилет укук программасын түздүм. Бул 87-жылдар болду да. Анан 97-жылдар болду. 96-жыл болчу эсимде. Анан эми ошондон бери Адилетте иштедим. Адилет бул УТИРКадагы биринчи укуктук программа. Карапайым элдин укугун коргогон. Жөнөкөй адамдардын, чоңдордун эмес, укуктук сабатын жойгон, элдин укуктук сабатын жойгон жана Кыргыз Республикасынын баш мыйзамы болгон Конституциянын мазмунун түшүндүрүү максатын көздөдү. Мен туп-туура 15 жыл иштедим ушул жердечи. Анан кийин биздин алгач мен автордук программа Адилет укук программасы десем, кийин бул Адилет укук каналына айланды. Адилет укук каналы деген атайын канал пайда болгондо анын ичинде Шок факт, Кайдасың жана комиссар эскертет деген программа болду. Эң сонун жанагы Кайдасың деген программада сонун эле бар. Жоголуп кеткен, издеп, таап, канча кишилердин соона калдыңыздар. Эми ошондо мына өңкө мен сага билим айтайын. Ушул программаларды мен жеке эле өзүм кыйратып үйдүм деп айта албайм. Мени менен адамдар иштеди. Мисалы үчүн мына Шок факты деп айтайын. Мына силердин жетекчиңер Ильяс Балташев Шок фактта таксалды. Ал эми мына президенттик администрациянын атайын маалымат бөлүмүн жетектегенге чейин барды Нуркамал Асканова. Бул болсо Кайдасың программасын жасады. Көрдүң мен укук каналында кандай адамдар өсүп чыкты. Мына ЛТР программасын жетектеп келген кошо мына Кылыч Мурзалиев дагы ушу биздин программадан чыкты. Мына алган атышын кече эле жакында мына